Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бул менин жерим. Москвада метродо мас жаран Кыргызстандыкка кол салды. Социалдык тармактарда Москванын метросунда мас абалындагы жаран Кыргызстандыкка кол салганы тартылган видео тарады. Окуяга күбө болгондордун айтымында Кыргыз улутундагы жаран метродо телефон тиктеп отурганда жанына мас абалындагы жаран келип, бул менин жерим деп кемсинтип, уруш чыгарууга аракет кылган. Көп убакытка чейин жооп бербей, бирок мас жаран кол көтөргөндөн соң аны түртүп жиберүүгө мажбур болгон мекендешибиз. Булак Супер Кежи. Бет капчаан адамдар башыма тапанча такап колумду кесишти, дейт 10 жашар бала. Бет капчаан адамдар колумду кесип кетишти деген баланын билдирүүсү жалган экени аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 3-июнда Чүй облустук башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, кечээ 2-июнда Сокулук районунун милиция бөлүмүнө белгисиз бет капчаан адамдар баланын колун кескилеп кетишкени тууралуу кабар түшкөн. Бул факты райондук милиция бөлүмүндө каттууга алынып, алдын ала тергөө иштери башталган. Текшерүүдө Сокулук айылынын Келечек көчөсүндө 2014-жылы туулган өспүрүм камыш аралап ойноп жатып кайчы менен камышты кесип жатканда колун жаракаттап алганы аныкталган. Кан токтобогондуктан үйүнө келип апасынан коркконунан бет капчан адамдар колумду кесип кетишти деп жалган айткан. Өспүрүмдүн апасы 1990-жылы туулган жаран дагы бул маалыматты тастыктап, эч кимге дооматы жоктугун билдирген жана арыз жазуудан баш тарткан. Учурда материалдар текшерүүдө жана иликтөө жыйынтыгы боюнча процесстик чечим кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. Ош шаарынын мурдагы казысы кайрадан камакка алынды. Ош шаарынын мурдагы казысы Мирланбек Токтомушов 18-июнга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Ош облустук сотунан билдирди. Маалыматка ылайык, облустук сот 29-майда шаардык соттун аны үй камагына алуу чечимин жокко чыгарган. Токтомушовду камакка алуу өтүнүчүн УКМКнын тергөөчүсү келтирген. Эске салсак, 22-майда буга чейинки Ош шаарынын казысы Мирланбек Токтомушов УКМК тарабынан кармалган. Ош шаардык соту алдамчылык беренеси боюнча айыпталып жатканын мурдагы казыны 18-июнга чейин үй камагына алуу чечимин чыгарган. Кара Кулжада өлтүрүлгөн келин. 5 бала кимдин көзөмөлүндө болот? Кара Кулжада өлтүрүлгөн келиндин артында калган 5 баласы эми жолдошунун бир тууган агасынын кароосунда болот. Бул тууралуу ал өзү журналист Ыдырыс Исаковго берген маегинде билдирди. Балдары чоңоюп калышкан. Бири 17-де, бири 9-класста окуйт. Атасы менен апасынын тапканын балдардын келечегине жумшайбыз. Материалдык колдоого муктаж эмеспиз. Бизге жардам берет элек деген жарандарды чыныгы муктаждарга берсе дейт элем. Балдардын ата-энесин мен тааныштырып, үй бүлө курдургам. Ушул күнгө чейин дагы буларга каралашып ынтымакта жүргөнбүз. Эми балдарды да өзүм карайм. Мен Бишкекте жашайм. Эгер балдар шаарга барбайбыз дешсе, анда айылга келип жашап, тарбиялаганга даярмын. Менин бир балам Орусияда врач болуп иштейт. Дагы бири Германияда окуйт. Ал эми кичинекейим лицейде окуп жатат. Бул балдарга дагы ошондой билим берип, жакшы чоңойтконго аракет жасайм деген ал. Эскерте кетсек, 27-майда 38 жаштагы аялдын өлүмүнө шектелип, күйөөсү кармалган. Кылмышка шектүү райондук соттун чечими менен 2 айга камалды. Ага адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголду. Булак Супер Кежи. Армения жана Абхазиядан алып келинген унааларды мыйзамсыз каттагандар кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Шектүүлөр документтери жок автоунааларды үчүнчү жактарга сатуу максатында кылмыштуу схеманы уюштурушкан. Ал февралга чейин унаа мекемесинде иштеген жана айдоочулардан акча алып, унаанын аймактык жетекчилерине пара берип, машиналарды мыйзамсыз каттатып жүргөн деп айтылат маалыматта. Шектүүлөр 30-майда $8800 пара берип жаткан жеринен колго түшүрүлүп, камакка алынды. Эске салсак, чет өлкөлөрдөн ташылып келген жана каттоодо турган автотранспорт каражаттарын мыйзамдаштыруу өнүктүгү жүрүүдө. Аларга 10-региондун номери берилип, үчүнчү жактарга сатууга тыюу салынган.